The London BBC саламатсыздарбы? Эл аралык жаңылыктар менен таныштырып Гүлнара Касманбетова. Таиландтагы жүрүштөр. Парламент баш мыйзамга өзгөртүү киргизүү маселесин добушка койду. Бирок монархияны реформалоо талабын четке какты. Президент Трамп Афганстанда АКШ аскерлеринин санын кыскартаарын жар салды. Соңку 20 жылда бул аскерлер санынын эң төмөн көрсөткүчү болот. Ralph Lauren бренди жана британдык супермаркеттер үчүн кийим тиккен Индиядагы жумушчулар күнүмдүк эксплуатацияга кабылганын айтууда. BBC-нин иликтөөсү. Таиландтын парламенти демократиячыл жүрүшчүлөрдүн талабы менен конституцияга киргизилген өзгөртүүлөрдү кабыл алуу маселесин добушка койду. Монархиянын реформаланышын жана премьер-министрдин кызматтан кетүүсүн көздөгөн демонстранттар бүгүн кайрадан баш кала Бангкоктун көчөлөрүнө чыкты. Кече парламентти көздөй бет алган жүрүшчүлөр менен полиция кагылышып 40-тан ашуун адам жаракат алган. Бангкоктон Джонатан Хед баяндайт. Соңку 24 сааттын ичинде парламенттин сыртында биз күбө болгон башаламандыктан бул жер кыйла өзгөчөлөнөт. Топко келип кошулган жөн жай тургундар тынчтыкты сактап, парламентте болуп жаткан кептерге кулак салып жатышат. Баары тынч олтургандыктан учурда бул жүрүшкө багыт жетишпей жаткандай сезилүүдө. Булардын баары парламентте талкууланган 7 сунуштун бирөөсүн колдоп жатат. Ошол бир сунуштун алкагында алар конституциялык жада калсанын ичинде Таиландда өтө аярлуу болгон монархиянын макамы боюнча да чоң реформалар жасалса дешет. Бул жүрүштүн негизги талабы. Бизге белгилүү болгондой, ошол парламент, депутаттар жана кызматка дайындалган сенаторлор да ал түшүнүктү таптакыр четке кагышты. Конституцияга өзгөртүү киргизүү жарыянын баштоо үчүн алар 2 башка сунушту колдогон. Ал өтө жөнөкөй кадамдар. Таиландтын көптөгөн конституциялары болгон. Алар өлкөнү өнүктүрбөдү. Учурдагы түзүм тууралуу парламентте көп айтылды. Жаңы конституцияны кабыл алууга бир нече жыл кетет. Мындагылардын баары кыжырданып турат. Бирок кандай болушу керек деп Таиландда кеңири талкууга алышкан дебат боюнча айтсам, аягында ал өзгөрүү Таиландтын институттарынын ичинде гана ишке ашат. Башкача айтканда, парламентте ишке ашат. Парламентте болсо дайындалган сенаторлор жана адилетсиз артыкчылыктарга ээ аскерлер колдогон партия отурат. Ошол аскерлер конституцияны жазгандыктан аны ичара келишип алышкан деп айтышууда. Эми Таиландда эмне болоорун парламент чечиши керек. Жана ал чечимдер жаш баланы алдагандай кадамдар эмес. Баары үмүт кылган, алдыга сүрөгөн максаттуу кадамдар болушу зарыл. Президент Трамп январь айында кызматын тапшырганга чейин Ирак менен Афганстанда Американын 2500 эле аскери калат. Афганстандагы АКШ күчтөрүнүн дээрлик жарымы кетип, 20 жылга жакын убакыттан бери биринчи жолу бул өлкөдө эң аз сандагы америкалык аскер калат. АКШнын жогорку кызматтагы аскер өкүлдөрүнүн каршылыгына карабастан Трамп ушул кадамга барды. Пентагон башчысы ишеништен кетти деп Дональд Трамп коргоо министрин кызматтан алганына бир нече күн өткөндөн кийин аскерлердин чыгарылышы негизги маселеге айланды. Соңку кыскартуулар соңку жылдардагы АКШ аскерлери аяосуз кармашкан 2 согуш таласында болот. Кийинки жылдын 15 январына чейин Ооганстандагы АКШнын күчтөрү 4500дөн 2000 аскерге азайтылып, жиктелген өлкөдө 2500 аскер калат. Учурда Иракта 3000 аскер бар. Алардын саны 500ге кыскарат. Ошентип 2500 аскер калат. Дональд Трамптын учурдагы коргоо министри аскерлерди чыгарууну Американын эли колдоп жатканын жана ал АКШ саясатындагы өзгөрүү эместигин айтты. Биз кыскартууларга баруу менен Ооганстан менен Иракта коопсуздукту, жарандык коомдук кайра курууда маанилүү роль ойногон согуш таласындагы уул кыздарыбызды, интеллигенция коомчулугундагы шериктештерибизди жана дипломатиялык өкүлчүлүктөрүбүздү коргоого алабыз. Мындай кадам адаттагыдай өлкөдөгү берилген саясатчылардын тынчын алды. Бул жерде келерки 1-2 айда коргоо жана тышкы саясатта кескин кадамдарга барбай туруу керек. Ооганстанда же Иракта болобу аскерлердин санын кескин азайтуу катачылык болот деп ойлойм.
НАТОнун баш катчысынын билдирүүсүндө жакын арада же координация болбой туруп аскерлерди чыгарып кетүүнүн кесепети оор болот. Ооганстанда кайрадан эл аралык террористтердин уюгуна айланып калуудан кооптонууда. Биз Ооганстанга чогуу киргенбиз. Убакыт келгенде ал жактан чогуу чыгышыбыз керек. Президент Трамп көптөн бери жоокерлерди мекенине кайтарууга чакырып келген. Ал АКШнын чет өлкөлөрдүн ишине кийлигишүүсүнө каршы болуп келген. Бирок бир аналитик мындай кадам жаңы жылга чейин Ооганстанда Талибандын жортуулга өтүшүнө түрткү берет. Жыйынтыгында ал башка да кесепеттерге алып келиши мүмкүн деп билдирди. АКШ күчтөр азайса, терроризмге каршы операцияларга көңүл буруп, кеп кеңешин берип, миссияларды аткарууда гана жардам бере алат. Башкача айтканда, бардык маселе Ооган өкмөтүнө жүктөлөт. Кыскартуулар президент болуп шайланган Джо Байдендин январда кызматка киришерине 5 күн калганда болот. Ооганстандагы согуш узакка созулгандыктан кармашуу эртерээк аяктаса дейт ал. Оор маселе эми дагы да оорлошкондой. Анткени АКШ жоокерлери 20 жылдай кийлигишкен жаңжал ага мурас катары калууда. Сиз көрүп жаткан BBC жаңылыктар менен тааныштырууну улантабыз. АКШдагы президенттик шайлоодо добуштар бурмаланганы жөнүндө Трамптын дооматын четке каккан материалды кайра чыгарганы үчүн президент Трамп кибер коопсуздугу боюнча агенттиктин жетекчиси Кристофер Крепсти кызматтан алды. Трамп Джо Байдендин жеңишин тааныбай келет. 2020-жылкы шайлоо Американ тарыхындагы эң таза шайлоо болгондугу тууралуу агенттиктин билдирүүсүнөн кийин анын башчысы кызматтан алынары күтүлүп жаткан. Тропикалык Йота шамалынын айынан борбордук Америкада суу ташкыны болуп, кеминде 9 киши көз жумду. 60 миңден ашкан адам убактылуу баш калкалоочу жайларда. Аймак 2 апта мурунку Ита бороон чапкынынан дале калыбына келе элек болчу. Азык-түлүк жана таза суу тартыштыгы кабаттыр жараттууда. Кениянын полициясы баш кала Найробиде балдарды саткан синдикатты кармаганын кабарлады. Буга чейин BBC'нин Каректе Африка аттуу программасы иликтөө жүргүзүп, балдарды уурдап болбогон бир 450 АКШ долларына саткан бир катар мыйзамсыз түйүндөрдү таап чыккан. Коомдук бейтапкананын 3 медкызматкери камакка алынды. Полиция дагы көп камакка алуулар болорун ишара кылды. Британия жашыл өндүрүш революциясы деп аткан планга ылайык 2030-жылдан тарта бензин жана дизель менен жүргөн унаалардын соодасына тыюу саларын, ошон менен бирге таза энергия иштеп чыккан мекемелерге инвестиция берерин жар салды. Сынчылар буга жумшалчу 5,3 миллиард доллар тилекке каршы өтө эле дымактуу дешүүдө. Бирок айлана чөйрөнү коргоочулар бул кадамды кызуу колдоого алды. BBC жүргүзгөн иликтөөдө Ralph Lauren бренди үчүн кийим тиккен индиялык аялдардын оор шартта иштегени ашкереленди. Компания өзү да иликтөө жүргүзөрүн убада берди. Тигүүчүлөрдү кошумча саат иштөөгө мажбурлап, жада калса ажатканага барууга уруксаат берилбегени тууралуу BBC'нин фактыларынан кийин Британиянын Tesco, Sainsbury's жана Marks and Spencer супермаркеттери жумуш шарттарын кайра карап чыгаарын маалымдады. Түштүк Азиядагы кабарчыбыз Раджини Вадянаттан баяндайт. Мода дүйнөсүндө алар унутта калган. Алар биздин кийимдерди тиккен аялдар. Подиумдан миллиондогон чакырым алыстыктагы аялдар адатта өтө жакыр жашап, айлык маянасы үй бүлөсүн багууга араң жетет. Бирок бул аялдар дүйнөдөгү айрым ири бренддеги кийим-кечелерди чыгарат. Ralph Lauren компаниясынын кийимдери арзан эмес. Бирок биз менен маектешкен аялдар жакшы маяна төлөнөрүн айтат. Аларга кийимдерди тиккен Индиянын түштүгүндөгү фабриканын жумушчулары болсо, $100 сатылган кийимдерди тигип, күнүнө болгону $3 табат. Буйрутмаларды бүтүрүү үчүн жумушчулар кошумча убакыт иштөөгө мажбурлангандыктан, алар кээде заводдун полунда укташат. Бизди тынымсыз иштөөгө мажбурлашат. Көп учурда түнкү саат 3-тө уктатып, кайра 5-тө угутушат. Эртеси толук күн иштөөгө туура келет. Жетекчилерибизди кийим чыгаруу гана кызыктырат. Алар бизди кечке чейин иштегиле дешет. Түнү жада калса балдарыма да тамак бере албайм. Алар бизге кулдай мамиле жасабай, урматташы зарыл.
Ralph Lauren компаниясынын билдирүүсүндө окуя терең кабатыр кылганын жана аны иликтей турганын айткан. Биз товар өндүрүүчүлөрүбүздөн кийим чыгаруудагы стандарттарды катуу сактап, коопсуз, ден соолукка зыянсыз жана жакшы шартта иш алып барышын талап кылабыз жана бардык заводдорду текшерип турабыз деп билдирди Ralph Lauren. Завод бардык имиштерди четке какты. Мындан сырткары биз Британиядагы Tesco, Marks and Spencer's жана Sainsbury's сыяктуу ири супермаркеттерге үй эмеректерин жөнөткөн дагы бир индиялык заводдун жумуш чайымдары менен сүйлөштүк. Ал аялдар бизге аларды оор шартта иштөөгө мажбурлашаарын өз айылынан туруп билдиришти. Британиядагы ошол брендтерге иштеген жумушчулар мындай шарттарга эч макул болбойт эле. Бизге суу ичип келүүгө, жада калса дааратканага барууга да убакыт беришпейт. Түшкү тамагыбызды ичүүгө гана араң убакыт беришет. Ишибизди көбөйттү. Аларды бүтүрүү үчүн кечке калып иштешибиз керек. Антпесек бизге кыйкырып, иштен кетесиң деп коркутушат. Биз коркуп иштейбиз. 3 супермаркет баяндамалар тууралуу угуп үрөйү учканын жана ага кабатыр болгонун айтат. Sainsbury's болсо товар өндүрүүчүлөр биз менен иштешүүнү улантышы үчүн аларды бир катар чараларды аткарууга үндөп жатабыз деп маалымдады. Tesco өз планынын алкагында ашыкча саат иштөөгө тыюу салып, арыз даттанууларды кароо процедураларын күчөтүү жана жумушчулар иштеген кошумча сааттар үчүн толук маяна төлөп берүү караларын билдирди. Marks and Spencer's жакшы планы бар экенин айтты. Анын алкагында жумуштар өз нугунда аткарылып жатканын билүү үчүн күтүүсүз текшерүүлөр болот. Ушул жылдын башында Boohoo мода брендин чыгарган Британиядагы заводдор жумушчуларды эксплуатациялайт деген эмиштен кийин нааразылыктар жаралган. Бирок активисттер Азияда маселе мындан да олуттуу экенин айтат. Кийимдерибизди тиккен дүйнө жүзүндөгү жумушчулар такай эксплуатациялоого кабылышат. Бирок бул ырак жана көздөн далдоо болгон үчүн ага көңүл бурулбайт. Көптөрү жумушчулар тууралуу ойлонбойт. Алардын товар жеткирүү тармактарында болуп жаткан окуяларга бренд кийимдерин чыгарган компаниялар жооптуу. Алар эксплуатацияланган жумушчуларга адилеттүү мамиле жасалып жатабы деп сураш керек. Кардарлар арзаныраак кийимдерди сатып алууга, бренд компаниялар болсо көбүрөөк киреше табууга кызыктар болуп жаткан чакта, аларды чыгарган жумушчу кыз-келиндер дали эксплуатацияланып келаткандай. Эми спорт. Сивил шаарындагы беттеште Германия 89 жылда биринчи жолу алтын өлөсөндө Испаниядан утулуп, бир да гол киргизген жок. Манчестер Сити менен жайында келишимге кол койгон Ферран Торрес 3 гол киргизип, улуттук лиганын 4 команда катышат турган финалында Франция менен беттешүүгө жолдомо алып берди. Франция Челси командасында ойногон Оливье Жирунун жардамы менен 4-2 эсебинде Швецияны утту. Бүгүн түнү да улуттук лига оюндары уланат. Англия Уэмбли стадионунда Исландияны кабыл алат. Ал арада Кардифте болчу беттеште Уэльс өз тайпасында алдыга чыгуу үчүн Финляндия менен оюнда бери дегенде тең чыгышы керек. Түндүк Ирландия болсо тайпада эң аз упай топ мелдештен чыгып калуу коркунучуна кептелген Румыния менен күч сынашат. Пандемиянын айынан баарыбыз эле үйдө туруп иштеп жана окуганга аргасыз болдук. Бирок мындай шартка көнүү баары үчүн жеңил болгон жок. Россиялык студент Алексей Дудоладов Сибирдин алыскы кыштагында жашайт. Алёша сабагын онлайн шартында окуш үчүн күнүгө кайындын башына чыгат. Ошондо гана анын телефону интернетти кармай алат. 21 жаштагы студент бактын башында туруп, жакшыраак интернет байланышын орноттууну өтүнүп, чоңдорго кайрылган видеосун TikTok сайтынан 2 миллионго жакын адам көрдү. 2 миллион киши көргөн Алёшанын өтүнүчүн чоңдору көрдү бекен. Жаңылыктарды алып барган Гүлнара Касманбетова ободо кайрадан жолукканча саламатта болуңуздар.